Эгер жайкысын ысык көл жээги күнгө актанып сууга түшүп, кумга кулангандарга толуп чыкса, кышкысын жана салкын күндөрү көл жээги спортчулардын меккесине айланат. Бул мезгилде жүздөгөн, жада калса миңдеген спортсмендер жана олимпиадачылар машык үчүн көл тарапка кагылат. Триатлон боюнча Кыргызстан, Казакстан жана Орусиянын спортсмендеринен куралган топ бир канча жумадан бери Бактуу Долонот айылындагы пансионатта машыгып жатышат. Алар күн сайын сууга сүзүп, велосипед тээп, чуркап турушат экен. Орусиялык триатлончу Сергей Круглов ысык көлгө машыгуу үчүн жыл сайын келет экен. Ага Кыргызстандын климаты, көлдүн жумшак абасы жагат экен. Ысык көл обладает рядом преимуществ перед других мест. Ысык көл башка жерлерге караганда көп ыңгайлуулуктарга ээлик кылат. Орточо бийиктикте турат. Тагыраагы деңиз деңгээлинен 1200 метр бийиктиктен жогору. Ошондуктан биз атайын ушул жагдайларды эске алып, жазгы машыгууларыбызды ушул жерден өткөрүүнү чечтик. Анткени биздин өлкөдө, Орусияда кышкысында, жазында да мындай шартта машыкканга мүмкүн эмес. Сережа, горбик должен быть. Горбом заходить, а ты проваливаешься. Бул Бостер айылындагы эс алуу жайында Казакстандан келген олимпиадага даярдоо борборунун өспүрүмдөрү машыгып жатышыптыр. Мен ысык көлгө жылына 3-4 жол келем. Көрсөткүчтөрүбүздү жогорулатыш үчүн машыгууга келебиз. Бул жерде баары жакшы, баары жагат. Азыр машыгып атабыз. Шарттар сонун. Климат машыгууга өтө ыңгайлуу. Аба ырайы бул жерде жакшы. Бул жерде Алматыдагы ызгаар жок. Мага бул жерде баары жагып жатат. Жакшы да тамактандырат экен. Шарттар ыңгайлуу. Менин кыялым Олимпиада чемпиону болуу. Сууда сүзүү боюнча жаш спортчулардын машыктыруучусу Кыргызстандын бийик тоо климаты спортсменге бир топ жеңилдик берерин айтат. Спортчулар бийик турган климаттык абалга көнүп, машыгуусын кылып барса жарыштарга оңой түшө алат. Ошондуктан ысык көлдү атайын тандап алышкан. Приезжаем-то на долгий. Көп убакытка машыгууга келебиз. Алгачкы жума климатка көнүү процесси болот. Андан соң шашпастан машыгууга өтөбүз. Бул жерде таң калыштуу эч нерсе деле болбойт. Техниканы жакшыртыш үчүн гана иштейбиз. Калганына табият өзү жардам берет. Көл жээги чет элдик спортчулардын арасында популярдуу болгону менен машыгууга тоскоолдук жараткан бир топ инфраструктуралык маселелер бар. Мисалы, атайын вело жана чуркоо үчүн тректер жок. Көп учурларда спортчулар машина жолдордо чуркаганга аргасыз болушат. Бул кооптуу абалды жаратат. Азыр болгон 20 километр бар жаңы жол. Ошол бизге аябай жакшы да. Ошол жакта велосипед тээп атабыз. Эгерде ушул бүт жол бүткөндө балыкчыдан түпкө чейин. Анда вообще бүт велосипедисттер бияка келет болуш керек. Кыргызстанга атак гана эмес, акча да алып келип жаткан чет элдик спортчуларга жергиликтүү бийлик шарт түзүп берүүгө азырынча шашпай тургандай. Бирок ага карабастан агылган спортчуларды Кыргызстандын табияты жана ижара акылардын арзандыгы кызыктырып келет. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык көл облусу.